Арманызда урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан бүгүн силер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурам. Бүгүн бизде тема инновация деп аталат, жаңычылдык деп. Бул теманы бүгүн талкуулаш үчүн атайын бизде Кыргыз Республикасында аябай белгилүү инсан Эмил Үмүталы мырза, же болбосо Эмил Үмүталиев деп жазып жүрөт расмий көп кагаздарда. Эмил аба бүгүн студияга атайын убактыңызды таап, ушу интервью берген макулугуңузду бергенге мен чоң ыраазымын. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Оюмча мен эле эмес, оюмча түз эфирде көрүп турган бир нече көрүүчүлөрдүн баары кубанычтуу болуш керек. Рахмат. Ошондой болсо. Ошондой болот деп эле ойлойм. Бая талкуу кылып кеткендей, сөз кылып кеткендей, негизи бул инновация деп айтып атам. Бүгүнкү күндүн темасы сиз менен талкуулайбыз деген. Innovation дегенди негизи бул сөздү аябай көп колдонобуз. Өзгөчө могу эсир бузулгандан кийин бул пайда болгон сөз да көбүрөөк. Анан бул сөздү ар кимден угуп жүрөбүз, ар жерден угуп жүрөбүз. Анан негизи бул жаңычылдык деп эле бир чектеп койгон мааниде которулуп жүрөт. Бирок ошончо котормонун ичинен бир сиздин бир түшүндүрмөңүздү бир угуп калганым бар эле. Анан ошондо мен абдан таасирдендим, маанисин кийин ойлонуп. Азыр ушу жөнүндө өзүңүздүн оозуңуз менен дагы бир тереңирээк айтып бербейсизби? Инновация деген эмне? Эми биринчиден жана баардыгыбыз айтып жүрөт дегениңиз анча деле туура келбейт болуш керек. Анткени мен көп жерлерден ушуга жакындатып келип, ушул суроого, ушул сөздү, ушул түшүнүктү кандайча биз баарыбыз эсибизде бар, канчалык биз ага көңүл бурабыз деп ушул суроого жакындап келгенде бардыгын айтам. Сөздү билесиңер, түшүнүктү билесиңер, билбегениңер жок. Бирок десең эч кимиси эстей албай кыйналат да. Эстей албай кыйналат, анткени биз бул сөздү билгенибиз менен такай колдонбойбуз жана элесибизде кармабайбыз да. Фокус кармабайбыз бул сөзгө. Innovation деп сүйлөйм. Инновация деген, innovation деген сөздүн орусчасы инновация. English түпкү мааниде innovation. Аны жапондор деле innovation деп айтат. Сингапур деле innovation деп айтат. Анан кыргыздын деле фонетикасына innovation деген жакшынакай эле innovation каалайм, innovation иштетем, innovation таптым деп эле сүйлөй берсе жакшынакай эле жалпак тилге жарашып эле калат. Ошон үчүн мен innovation деп эле сүйлөгөндү жакшы көрөм кыргызча. Innovation деген бул эмне? Innovation бул ошо innovation деген эмне экенин анан кийин териштире баштаганда аны дагы баары тең ар кандай чечмелейт. Бул дагы биздин ошо сөзгө көңүл бурбай жүргөнүбүздүн белгиси. Анткени көңүл бургандар, мисалы жапондор, алар сөзсүз түрдө аябай тактап алышат дагы, түрлүү мазмуну болушу мүмкүн, түрлүү definition болушу мүмкүн. Бирок такай талкууланат дагы, такай аны эстен чыгарышпайт дагы, ар кандай түшүндүрмө болсо дагы, бирок түпкү бир баардыгына бирдей таандык, баардыгына үгүт катары колдонулган сөзсүз түшүнүктөр үстөмдүк кылат. Жапондор аны кайзен деп атап алышкан. Ошо кайзен деген сөз бул такай innovation өзүнчө, бирок ошого жакын өздөрүнүн улуттук философиси өзүңүз жакшы тааныгандай бул кайзен, ошо innovationга жеткизип алып барат да. Менин жакшы көргөн түшүндүрмөм, аны мен Давостан айтылган сөз, бир 3-4 жыл мурда Давостан Свизерландтын экономисти, айым экономистинин айткан сөзү бар. Innovation бул келечектин талабын алдын ала тааный билүү жана келечектин өзүн алдын ала тааный билүү деп. Келечектин талабын жана келечектин өзүн алдын ала тааный билүү. Бул сөз мага мен ушу көп жылдан бери тааныган, түшүнгөн, анан өзүм башкаларга түшүндүрө албай көп сөз менен айтып жүргөн ойлорумдун бир кандайдыр бир нускасы болду да. Кристаллизация болду. Бул ошол керектүүсү электенип, эң керектүү мазмуну жана башкаларга жуктурганга жеңил, анан мындай керек болсо кубат берет да. Келечек
келечектин муктаждыктарын алдын ала билүү. Эгерде кайсы бир нерсени innovation эмеспи деп innovation деп тааныган нерселерди алсак, булар сөзсүз түрдө келечектин муктаждыгына жооп берген нерселер. Эгерде жакшы деп анан кийин бирок келечектин муктаждыгына жооп бербей калса, ал innovation деп аталбайт. Азыр ушул сөздү кече ойлонуп отуруп, анан дагы башка аспектин да карадым да. Негизи баягы менеджер менен лидердин айырмасы эмне дегенде, Жапанда жүрүп көп байкасам, лидерде бул видение, vision болот дейт да, көрөнгө болот дейт. Менеджер бул уюштургуч болот дейт. Тигини тияка коюп, тигини кылып, саат мынчада кел дедирт. Лидер муну мындай кылышыбыз керек деп келечекке жетелей турган дейт да. Келечектин ошо муктаждыктарына келечекти сүдүрөй турган көрөнгө болот дейт да. Мындайча айтканда, бул ошол vision менен инновация дагы бир мааниде мындай үзөңгүлөш болуп атат, Үзөңгүлөш кайсы жагынан? Менин оюмча, innovation деп биздин чөйрөдө буюмдарды гана атап атпайбызбы? Innovation деп биз ушу караңгылыгыбыз буюмдардын гана табылганын innovation деп аталабыз. Алар innovation. Эгерде илимдин негизиндеги эң заманбап акыркы илимдин тапканынын негизинде мурдакы жасалбаган жаңы буюмдар пайда болсо, ал innovation. Бирок биздин чөйрөдө, өзгөчө орус тилдүүлөрдүн тегерегиндеги чөйрөсүндө биздин артта болгонубуз жана караңгылыгыбыз бул мунун баардыгы натыйжа. Себеп эмнеде? Себеп адам өзүнө керектүү, өзүн өзү тейлөөгө керектей турган psychology, sociology, genetic, кибернетик деген илимдерден орус тилдүүлөр биз артта калганбыз. Ушул илимдер анан кийин натыйжасында мындай продукттарды чыгарганга алып келет. Ошентип биринчи ирет буюмдардын innovation'ын гана эмес, биринчи ирет адамдын өзүнө өзүн таануусуна бул psychology, sociology, анан genetic, анан кибернетик, ушул нерселердин, ушул илимдердин жетишкендиги, ушул илимдердин innovation даражасы ошолор себеп болуп келет, анан кийин продукттарды чыгарганга. Ошондуктан жанагы лидер дегениңиз бул ошол илимдердин, жаңы деңгээлде жетишкендиги, түшүнгөндүгү жана сунуштагандыгысы. Анын баары дагы керек болсо башка дагы бир нерсе менен чырмалат. Илгерки заманда индастриал экономи үстөмдүк кылган кезде, ал кезде административдик күч же болсо андан мурда мамлекет жана экономи аскерден көбүрөөк таасирлүү болгондуктан ал кезде командирлер талап кылынган. Командирлер анан кийин ошол индустринин административдик жетекчилери. Ал кезде казыр мына лидер менен тиги босту салыштырып атканда мурдакы мүнөздөр керектелген. Бирок бүгүнкү күндө анын баары эскирип, пайдасынан зыяны көп болуп келаткан себеби анткени демокраси күч алган сайын, демокрасиге шарт түзгөн либерал ideas күч алган сайын канчалык күчтүү жана efficiency көбүрөөк пайда алып келген, адамга да жагымдуу, адамдын кылган ишинин натыйжасында продуктлары сапаттуу көбөйүп жана конкуренттүү болуп келаткан мезгил, ал ошол демокраси шарттары жана либерал идеясынын шартында ошондой жетишкендиктер болуп атат. Ошондуктан эми демокраси менен либерал идеясынын ошол идеяларга ылайыктуу жаңы продукт катары бул адамдык сапаттар дагы, адамдардын ортосундагы мамилелер. Ошонун аркасынан жана биз талкуулаган лидерликтин жаңы сапаттары талап кылынат. Ал үстөмдүк кылып башкарып баш ийдирүү эмес, кандайдыр бир жаңы шартта communication түзүп, жаңыча бири-бирин колдоо шартында жаңы жетишкендиктерге чогуу келүү. Оюмча ушул innovation нерсеге оюмча
акыркы мезгилде сизден дагы бир ооз сөзүңүздү угуп калдым. Билим менен илимдин айырмасын айтып атасыз да. Эгер илимге негизделбесе, ал жөн гана жаттама болуп калат депчи. Оюмча innovation деген бул келечекти окуй алуу деп айтып атасыз да. Келечектин муктаждыктарын тааный алуу, биле алуу деп айтып атасыз. Жөнөкөйлөтүп айталыбы тиги көрүүчүлөргө? Жөнөкөйлөтүп. Мен презентацияларда сүттү билесиңерби, сүттүн канча даражасы бар деп сурайм. Анан эми сүт, каймак, анан сары май, анан эң мындай баалуу, аз көлөмдөгү сакталчу, анан даамдуу, күчтүү бул чөбөгө. Ошентип адам жаныбардан эмне менен айырмаланат деп дагы талкуулайбыз. Жаныбарлардын бизден күчтүү касиеттери бар. Бирок жаныбарлар маалыматты сактаганды үйрөнгөн эмес, маалыматты багындырган эмес. Адамдар болсо маалыматты багындырган. Ошон үчүн ошону менен айырмаланып кетишти. Эми маалымат биздин күчүбүз маалымат болсо, анда маалыматтын каймагы эмне? Маалыматтын каймагы бул тиги сүт суудан бошотулуп баалуусу сакталгандай эле маалыматтын түрлүүсүнөн бошонуп керектүүсү билим катары сакталат. Билим болсо илимден чыгат, же болбосо билим илимди жаратат. Ошентип сары майы бул илим. Innovation бул ошол илимден чыккан чөбөгө сары майдай чыккандай илимден чыккан керектелип эң мындай даамдуу, күчтүү, сапаттуу болуп керектелип жаткан нерселер ал innovation. Жанагы сүт, каймак, май чөбөгө болгондой маалымат, билим, илим, анан innovation. Сиздин кейсиңизди айталы. Негизи баягы интервьюларыңызда окуп жүрөм. Башында комбини менен туристтерди тейлеп баштадым деп атасыз да. Жөө да Элдемурт. Ашында жүздүм деп атасыз. Троллейбуска түшүп, троллейбуска кирип чыгып жүрүп. Ошол 90-жылдардын башы болсо керек да. Анан кийин ошондо кантсем ошол учурда кыргыз концепти түптөп эле койбостон ал гүлдөй болуп жайылып, тамыры кеңейип, өлкөдө азыр эң мындай ийгиликтүү болгон чоң компания. Анан ошондо негизинен innovation'ды сиз алдын ала сездиңиз деп ойлоп атам да. Сезбесеңиз эч жашырын же жалган уялуунун жок жери ооба. Ошонун булагы эмнеде болчу? Канча булагы? Анын булагы кыргыз концепт деп табылган аты өзү innovation. Концепт деген өзү бизнестеги инновациондарды таанытат. Бул эл аралык термин катары таралып кетти. Ага келген, ошол ойго келгеним мен кыргыз элинин, кыргыз жеринин өнүккөн жерлери менен эли менен кошула алат деген үмүт пайда болгондо, ага сөзсүз түрдө ар бирөөбүз кандайдыр бир кадамдарды, колдон келген кадамдарды жасай беришибиз керек деп, мен өзүмдүн кадамдарымды жасай баштадым. Өзүмдүн жөнөкөй иштерим ошого салым болот. Анан кийин бара-бара ал өсүп чоңоет деген ишенич болгон. Ал ойго кантип келген себебим дагы мүмкүн кээ бирөөнө кызыктуу болушу мүмкүн. Мен аскерге 83-жылы чакырылгам офицер катары. 2 жыл офицер катары аскер мөөнөтүн өтүп атканда мен ага чейин социализм идеясына ишенген, ал жерден кызыкчылык гана, пайда гана эмес, көбүнчө ошо идеясына таянып, адилеттүүлүк система деп ишенип жүргөн жаштардан болчумун. Бирок аскерден мен толук бойдон түңүлдүм. Бизге кичинекейибизден жуктурган пропаганда, идеология, жанагы популизм, социалисттик реализм деген ойлордун баардыгынын турмуш менен ажырымы эч байланышы жок, ажырымы чоң жана байланышы жок экени. Эч негизделген эмес. Ал кезде innovation деген сөз баягы кээ бир анча жок, innovation деген сөз ал кезде жок эле. Ал кезде научно-технический прогресс деген сөз бар эле. Ага деле толук ишеничтүү, мындай таянчуу же ишеничтүү бир нерселер болгон эмес. Мен жөнөкөй факультеттерде эмес, прикладная математика деп аталчу механико-математикалык факультетте. Ошон үчүн ал жерде жана электронно-вычислительная машина дегендер, ЭВМ дегендерге
окууга даярдалган студенттерден элем. Өзүм программист болгум келди эле, бирок ошол кездеги совет доорундагы, совет системадагы ЭВМдерди көргөндө мен толук бойдон түңүлдүм. Ал кезде ошол кездеги ал нерсе иштебейт жана мындай кубат кызыгуу бербегенине көзүм жетти. Чыдап эле койгонум ал кезде чыдап койгонум жакшы эле болуптур, анткени мен ал кезде башка бир маалыматка сугарылып, башка бир изденүүлөрүм көбүрөөк жемиштүү болду. Ошол аскерден мен ошол социалисттик система эч келечеги жок экенине көзүм жеткенде мен андан баш тарткым келди дагы, ага альтернатив издедим. Анан бактыма жараша 85-жылдан баштап гласность перестройка ачылганда дүйнөдө башка ийгиликтүү идеялар жана башкача жашоо мүмкүнчүлүктөрү артык экенин жана башкалардын жетишкендиктери биздикинен илгери экенине көзүм жетти дагы, ошолорду тааныгым келди, ошолорго үйрөнгүм келди дагы. Анан 90-жылдан баштап биздин элибиз ошонун баардыгын тааныга укугу бар жана ошол тандоосуна ээ болуп, ошол жерлерди, ошол элдерди биз өз көзүбүз менен таанып, үйрөнүп, анан кийин өзүбүз тандашыбыз керек. Өзүбүз каалаганыбызды өзүбүзгө жуктуруп алышыбыз керек деген толук ишенимим болду дагы. Анан кичинекей кызматтарды ошого арнадым. Ошол элдердин бизге келген өкүлдөрүн ийгиликтүү тосуп узатып, жана өзүбүздүн адамдарыбызды, өзгөчө жаштардын ошол жака жетүүсүнө жол ачып берүү. Анын баардыгы жөнөкөй кызматтардан болот. Ошол кызматтарды аткарып, биринчиден, эгерде мамлекеттин тиешеси бар болсо, керексиз мамлекеттик чектөөлөрдү бара-бара кийин күч толгон сайын мамлекеттин чектөөсүн алып таштаганга мен мамлекетти, өкмөттү дагы чакырдым. Көп жерлерде көп ысык талкууларга, оор талкууларга катышып жүрүп, көп чектөөлөрдү алдыртып таштаганга дагы биздин эркибиз жетти. Эми дагы бир суроо, ушуга окшошураак. Негизи Жапанда жүрүп бир миллионер киши менен катташтым мен 3 жылдайчы. Мындай бир устат катары болду да. Анан ал кишинин билими жок экен. 9 эле классы менен мектепти бүтүп эле, анан баягында ашпозчу болуп жүрүп, бирок кийин өлкөдө азыр 40 ресторан чейин куруптур. Жапанда иштетип жүрөт. Азыр 70-тен ашып калды. Бирок мындай 50 жаштагылардай болуп, мындай сылаң короз болуп кийинип, аябай мындай жылдыздуу десең жылдыздуу, харизмалуу десең харизмалуу, аябай. Бирок баардык киши менен бирдей сүйлөшөт экен. Негизи ошол киши мага феномен болуп таң калдым. Анан ушу анын астында иштегендерден сурап калам кээде, бул кишинин феноменинин сыры эмнеде, деп сурасам, негизи айтат, ошо мен айткан нерселерди айтышат, бирок баары эле айтып келип, тамаши деп коет, жапон тилинде бул дух деген сөз бар. Самурайда бар дух деген. Ошо духу, бул кишиде дух күчтүү го деп айтат да. Дух деген нерсе мүмкүн билбейм, Жапанда көп айтылган түшүнүк, бирок ушу жөнүндө сиз ойлонуп көргөнсүзбү? Бул маанилүү бек? Абдан маанилүү. Бул эрк менен тиешет, эрк деп ойлойбуз да. Абдан маанилүү, абдан маанилүү. Биз колония болгондон баштап ошол учурдагы элин жерин коргогондор кырылып, калгандары баш ийдирилип, ушул керектүү эгемендүүлүккө керектүү, анан өнүгүүгө сөзсүз түрдө керектүү ушул нерсе, ушул эрк кандайдыр бир жоготулуп, азыр кайрадан жанданып келаткансыйт да. Бул сөзсүз керектүү адамдын жаңыча жаратуучу болушу үчүн, жөн эле айдама болбой жаратуучу болушу үчүн сөзсүз түрдө керек. Ар ким өзүнүн эгерде жаратуучу болсо, ошондо гана ал эгемендүүлүгүн, элинин эгемендүүлүгүн коргой алат. Колония андай касиетке ээ боло албайт. Өзгөчө эгерде күрөшүп бошонбосо, жөн эле башка бирөөлөрдүн чечими менен бошоп калган колония андай эркке дароо ээ боло албайт. Ага сөзсүз түрдө кандайдыр бир оор жолдон өтүш керек. Ал эл өзүнүн эркиндигин тааный билиш керек, сезе билиш керек жана коргой билиш керек. Бүгүнкү күндө ар бир эле адам
менин оюмча кыргыз жараны сөзсүз түрдө ошондой эркке ээ деп далил бере албайм. Биздин потенциалыбыз күчтүү, уюткусу бар ичибизде. Баягы манас деп көп сүйлөгөнүбүз ошол уюткусу жүрөт да ичибизде. Бирок манас дегенде биз атын көп айтабыз дагы, атын көп кайталайбыз, бирок мазмунун кандайча ошол сиз айткан дух же болбосо мен айткан эрк кайсы эркке таянып, кандай мисалга, кандай ишке, кандай ойго таянып калк өзүнүн атын жана тилин сактай келатат миңдеген жылдардан бери. Ошону биз аз тааныйбыз дагы, аз бири-бирибизге талкууга салабыз дагы, жана жаш муунга түшүндүрө албайбыз. Анткени менин түшүнүгүмдө манас эпосу супсак болуп калган цензурадан кийин. Муну бир жылдары таза жаап салууга аракет жасаган идеология, пропагандага каршы деп. Анан бирок ал кезде Мухтар Аязовдун дагы салымы чоң болгон ошол эпосту коргоп калууга. Коргоп калганы менен бирок ал кездеги цензурага ылайык келбеген нерселердин баардыгы кыркылган. Сөзсүз түрдө кыркылган, анткени ал карама каршылыкта. Пропагандага, социалисттик идеологияга, коммунисттик идеологияга түз келбеген нерселер эч качан кайталанбаш керек эле, жазылбаш керек эле, басылбаш керек эле. Ошентип менин түшүнүгүмдө илгериден бери топтолуп келаткан улуттук намыска, улуттук эркке керектүү саптары жана ал кезде социализм жок болгондон кийин менчикке болгон мамиле, соодага болгон мамиле жана соодадагы болгон принциптер, менчик менен соодадагы адамдардын карым катнашындагы эң баалуу жана адамдардын ортосундагы адилеттүүлүктү сактап, анан ийгиликтүү оокат жүргүзүүсүнө себеп болгон баалуулуктар, дөөлөттөр, принциптер айтылган болуш керек, сөзсүз айтылган деп эле айталычы. Анткени жанагы айтылгандай уюткусу бар да, биздин макал лакаптардан, сөздөрдөн кээ бир нерсеси жууп келатат, бирок толук бойдон эмес. Ошентип мен ойлойм, манас эпосунда ошол нерселери жуулган, тазаланган, кыркылган, кесилген, цензура тазалап таштаган аны. Ошондуктан биз бүгүн токотер жерин, дөөлөт жерлерин жакшы бири-бирибизге айтып талкууга сала албай, үйрөнө албай, бирок манас деген сөздү көбүрөөк эле кайталай беребиз да. Каңгыр деп көп мындай обон чыгарабыз, бирок мазмунун түшүнбөгөнсүпчү. Бул өтө маанилүү нерсе да. Эми ушул теманын агымында айталы, сиз баягы айтып калчу элеңиз, мен жапондар менен иштешкенде мен аларды жөн эле клиент эле катары карабастан алардан да үйрөнчүмүн дейсиз го. Ар бир жолу бир нерсени такай жолу үйрөнчүмүн дейсиз да. Анан сиз ушул күнгө чейин үйрөнүп келесизби деп ойлойм да. Дайыма үйрөнөсүзбү, дайыма изденип турасызбы? Мен ал дүйнөнү тааныбагандан кийин, биз социалисттик доордо, советтик доордо жашап, батыш дүйнөсүн, капитализм дүйнөсүн жамандагандан башка китептерди окубай, аны жакшы тааныбагандан кийин мен кызыгуум чоң болгон. Баштапкы кадамдарымда эле кызыгуум, анан интуитивдик бир таануу жолу, аларды байкап, аларга суроо берип, алардан көбүрөөк үйрөнүп калганга аракет кылчу элем. Көрсө ал мен ошо баягы эмпирикалык, интуитив жол менен кылган нерсем илимде деле акыры ошентип үйрөтөт экен да. Эң чоң сабак, эң чоң маалим бул кардар, клиент. Бүт дүйнө жүзү, өнүккөн дүйнө, илгертеден бүгүнкү күнгө чейин кандай деңгээлдеги бизнес болбосун, биринчи ирет клиенттин таанып, клиенттин муктаждыгын изилдеп, анан ошондон үйрөнөт экен да. Эмнени жасаш керек жана эмнени керектеш керек экен. Ошентип биз баягы ал илимди тааныбасак дагы, бирок жаңы клиенттерибиз менен жакын болгубуз келип, аларды таанығыбыз келип, ошол илимдин жолун мындай табигый жол менен илимдин жолуна, илимдин жолун эле кайталап турбуз да. Эмпирика жолу менен. Ооба, эмпирикалык жол менен, бирок илим үйрөткөн жолду эле басып өтүп турбуз. Ошондуктан
баары Жапондон келгендер абдан таң калчу. Ушу шаарыңызга келгенде бул баягы социалисттик, пост социалисттик шаар экенин көрүп турабыз. Анан бирок силердин кичинекей офисиңизге кирсек эле Жапонго киргендей сезебиз. Аураңар Жапондогудай депчи. Көрсө ошол кардарга клиентке кылган мамилебизден эле болуптур. Бирок аны сөзсүз түрдө Жапондун мамилеси деп эсептебейм. Менин принципим бар болчу биринчи күндөн баштап эле. Кыргыз меймандосчул деп айтабыз, ошондой эле болуш керек. Абдан канчалык меймандосчулугубузду үйдөн көрсөтсөк, биз сыртка, үйдүн сыртынан, подъездден чыкканда эле башкача мамиле кылабыз бири-бирибизге депчи. А биз ар бир кардарга үйдөн кандай мамиле кылсак, үйдөн илгери өзгөчө. Мени көп жактырбайм жана келинизм дегендичи. Келинге жүктөгөн өтө көп жүктөгөн милдеттерди көп жактырбайм бүгүн. Бирок ошол кезде келинден күткөн мамилени эгерде биз ар бирөөбүз кардарга, клиентке ошондой мамиле кылсак эле бүттү. Ошол эле утушка алып келет, ошол эле кардарга эң керектүүсү ошол, жана ошентип өнүгүү жолуна өтүп кете алабыз деген ишеним бар эле. Ал эң түпкү маанисин тапкандай эле болуп турмун. Азыркы күндө бүт илимдер ошону үйрөтөт. Ошондуктан менин ал жолдон кайтууга эч кандай шансым да жок. Ошол эле жолду улантып кетип атабыз. Бирок башкаларга көбүрөөк жеткизиш үчүн ооба илимдердин, билимдердин, мындай үйрөткөндөрдүн көп инструменттерин, көп куралдарын, методдорун эми менеджмент колдонуп дагы таратып, үйрөтүп иштетип атат. Бирок түпкү мааниси ошол. Биз эгерде адамдардын ортосундагы эң сылык мамиле, эң жагымдуу мамиле кандай деп эсептесек, аны үйдүн босогосунан аттагандан кийин эмес, төргө өткөзгөндөн кийин төрдөн гана эмес, бүт кардарларга баскан турган жерибизде эгерде мамлекетибиздин ар бир булоң бурчунда ар бирөөбүз аткарсак, жана мамлекетибиз ошондой болуп берсе, биз дүйнөнүн эң бейиш жериндей экономияны дагы, society'ни дагы, бири-бирибизге болгон мамилебизди дагы баардыгын тең сабырдуу, жемиштүү, ийгиликтүү жана бийик, дүйнөдөгү бийик деңгээлдерге көтөрө алабыз. Жапондарда сиз айткандай негизи философиясы ушундай экен компанияларда. Биринчи кезекте ошо клиентке жүгүн дейт экен да. Себеби айлыкты биз клиенттен алып атабыз дейт экен. Жетекчиден, президенттен албайбыз. Биз айлыкты рызкы алып келген бизге бул клиент дейт экен. Ошон үчүн рызкесер болбойлу. Биз өзүбүздүн чыгарган товарыбызга, продукциябызга, биз балабызга кандай мамиле кылсак, ошондой мамиле кылып чыгарсак, сүйүп. Биз клиентибиз ошончолук сүйүнөт. Себеби алар рызк алып келип атат. Рызкыга рызкыдай жооп бериш керек деген философия. Эми ушунун эле өзүн чоң макро деңгээлде алсак, мамлекет менен элдин ортосундагы мамиле деле ушундай эле болуш керек дейм да. Мунун уландысына капитализмдин сыйкыры жана капитализмдин коммунизмди уткан себеби жана мындан ары деле капитализмдин узак мөөнөткө туруктуулугу бул анткени адамга керектүү нерсени жасоо атаандаштык да капитализм деген. Эгерде адам өз ыктыяры менен аны керектеп алып, анын ордуна акчасын төлөгүсү келсе, мына бул эң ийгиликтүү жаралган иштер. Ошентип соодада эгерде өз ыктыяры менен сатып алгыдай бир нерсени жасап берсек, ал ошол адамга кылган жакшылыгыбыз. Ал калп жакшылык эмес, баягы кээ бирде биздин адатыбызда бар, биз жакшылык кылып атабыз деп бири-бирибизге, бирок керексиз нерселер менен алмашабыз. Жок, эгерде адам аны биздин жасаган нерсебизди өз ыктыяры менен өз акчасына алмаштырып алгысы келсе, мына ошол адамга жасаган эң чоң жакшылыгыбыз. Ага ошол учурдагы керектүү болгон нерсени ага сунуштаганыбыз, ал эң чоң салымыбыз ошол жакшылыкка жана ошол адамга кылган жакшылыкка. Бул капитализмдин күчү. Аны менен бирге, сиз айтмакчы, жапондордун жолугуп калганда дароо бири-бири менен визитке алмашканына көңүл буруп таң кала берчү элем. Анан мага момундай бир ой келди да, бир божомол келди. Алар ошо алмашканда булар дароо бири-бирин ким киминисине кандайча клиент экенин таанып алууга шашышат да, анткени туура мамиле кылып алууга
умтулушат дагы анан Туура айтасыз. ошол учурда бир ката кетирип калбай бир жакшы туура мамиле жасоого шашылышат дагы анан бири бирин таанып алууга шашылышат. Ким кимдин кандайча клиент экенин. Ошонун аркасынан мен мындай бир теория чыгардым. Бул сөзсүз түрдө факт эмес, бирок божомол жапондордун сылыктыгы ошондон болуш керек. Анткени ар бирөөнүсүнө потенциал клиент катары мамиле кылып атып, баары тең идеалдуу бир тең салмактуу гармонияга, сылыктыкка орнотуп алышканда мамилесин. Анын аркасынан биз эгерде бири бирибизге сөзсүз түрдө жаныбыздагы жүргөн адамдарга ийгиликтүү болгубуз келсе, анда ийгиликтүү нерселерди жаратып, өз ыктыяры менен сатып алгыдай иштерди жасашыбыз керек. Өз ыктыяры менен сатып алыш үчүн биринчи ирет ал сылыктыктан башталат. Сылык болбосоң жакшы нерсеңди да сатып албай коет. Анан эгерде ийгиликтүү жашайбыз, ийгиликтүү нерселерди жасайбыз, ийгиликтерге жетишебиз десек, биз сылыктыктан башташыбыз керек да, жылмаюудан башташыбыз керек да, жана ар бир адам биздин потенциал клиент. Андыктан ар бир адамга эс тутуп биз бүгүн болбосо эртең менин клиентим дегендей мамиле кылсак, мына ошондо ар бирөөбүз башкалардын бардыгына сылык мамиле жасайбыз. Анан баары тең ошондой аң сезимге толгондо бири биринин ортосунда чырмалашып, бардыгынын сылыктыгы, сабырдуулугу чоң бир гармонияга алып келет. Бири бирине кылган мамилеси эң бийик деңгээлдеги айкөлдүк болот. Ошого жетишүүгө биз ушул аң сезимди таратып, ушул аң сезим менен жуктуруп жетише алабыз. Анан анын аркасынан же андан мурда күчүбүз жетсе, мамлекет эгерде мен сени билем, мен сени кул кылам деп, же болбосо эл, мен кече отуруп бир жерден байкалдым. Бизде ушул сөз менен оюн узап кетти да, баягы кулдугум бар деген сөз көбүрөөк кайталанып жүрөт да акыркы кезде. Мен үчүн бул чоң коркунуч. Бул жугуп кетет. Бул сөз деген идеяга айланат, идея сөзгө айланат, анан ал коркунучтуу. Ниет абдан маанилүү нерсе. Абдан коркунучтуу нерсе. Ошентип кулдугум бар деп атып, кул болуп калбайлы баардыгыбыз тең. Бири-бирибиздин кулубуз, бирөөгө барып чогулуп барып туруп кул болуп бербейли анан кайра колония болупчу. Ошондуктан мен кулдугубуз бар деген сөздөн чочулайт элем. Биз андан көрө мамлекетибиз бизди кул кылам деген аракетинен бизди клиент кылам жана клиенттин мукташтыгын алдын ала тааный билем жана мамлекет жаранына мукташтыгынын алдын ала мукташтыгын таанып жана ошол мукташтыгын аткарам деген клиентке кылган мамиле кылса, мына ошондо мамлекетибиз эң ийгиликтүү мамлекет болот, эң күчтүү мамлекет болот. Жарандары жакшы сапаттуу тейлөө кызматын, мамлекеттен алган тейлөө кызматына ээ болгон Сингапурдагыдай, Жапондогудай, Америкадагыдай ийгиликтүү жарандар, ошондо жарандын ар намысы тола баштайт. Анткени мамлекет ага тейлөө кызматын ийгиликтүү аткарганда, ошондо жарандын ар намысы толук болот, эркиндиги болот жана тандоосу болот. Ошондо ийгиликтүү адамдардын саны көбөйүп, анан дүйнөдөгү мүмкүн ийгиликтүү калктардын арасына даана кошулабыз. Азыр да бир ачкыч сөз айтып кеттиңиз, могу кече жолугушууда отуруп, могу кулдугум бар деген сөздү көп айтабыз деп калдыңыз да. Бул негизи коомдо трендтер болуп турат дейм. Азыр биринчи биздин кичинекей коомубузда, анан муну эски кымыш өлкөлөрү дейли, андан сырткары могу телегей дейли. Анын ичинен либералдык дүйнө, либерал демократиялык коом өнүгүп аткан аябай мындай керемет мамлекеттер, бүгүн бакубат мамлекеттер. Ошо биз айтып жүргөн ошо капиталисттик мамлекеттер бүгүн чын-чынында социалисттик мамлекет дейли болуп, бүт баягындай бакубат welfare деп коет го, всеобщее благоденствие. Мисалы, көз азиздерден бери жашоодо коомдо басып жүргөн ылайыктуу тротуарлардан бери жасап койгон керек болсочу. Социалисттик биздин коомдо андай нерселер мисалы таптакыр жок. Бул керек болсо элементардык туалет жок дейли. Мейли бул башка сөз. Биздин кыргыз өлкөнүн ичинде кандай трендтерди байкайсыз? Сиз мындай жагымдуу трендтер, анан жагымсыз трендтер
ушул азыраак болсо жакшы эле, моусу жагып баратат, бирок могул жерде могу тоскоолдуктар болуп атат деп биздин коомдо эмне трендтерди? Биздин коомдо баардык трендтер бар. Биз кайсы өлкөдөн үлгү алып атсак, кайсы өлкөнүн таасири бизге тийип атса, ошол трендтердин баары бар. 90-жылдан 2000-жылга чейин Орусия өзү батыш өлкөлөрүнө бурулуп турган кезде биздин да бактыбызга жараша дүйнөдөгү ийгиликтүү өлкөлөр менен карым катнашыбыз өзүп, ошол кезде биз Европа, Американын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнө баштаганбыз. Ал мүмкүнчүлүктөр негизинен либералдык идея, либерализм, муну дагы орус тилинде бизге абдан начарлап таанытып атышат, бирок түпкү мааниси бул либерализм деген эмне? Бул мажбурлоодон бара баш тартып, өз ыктыяры менен жасалчу, өз көңүлү менен жаралчу нерселерге таянуу деген. Анын эмнеси жагымсыз? Аны ар бир кыргыз колдойт. Мажбурлоону эч ким жактырбайт, эч ким аны колдобойт. Өз ыктыяры менен жаралчу, өз ниети менен жасалчу нерселерге таянуу деген баардыгыбыздын көңүлүбүзгө да, жүрөгүбүзгө да, акылыбызга да сыйып кетет. Ошон үчүн бул эмнеси жаман болмок эле, бул эркиндикти каалаган, азаттыкты тилеген, эгемендүүлүккө умтулган кыргыз элине сопсон жарашат. Сопсон эле биз үйрөнүп кете алабыз. Үйрөнгөндөрүбүз бар. Көп адамдар азыр өздөрүн багып, жана өздөрүнүн үйрөнгөнү башкаларына, жакындарына да жугуп, жамааты менен кошо жаңы үйрөнгөн нерселери, өз ыктыяры менен жасалган нерселердин саны жана көрүнүктүү иштери көбөйүп келатат. Ошентип биз ооба ошол демократиялык өлкөлөрдүн ушундай өз ыктыяры менен адамдардын жана жамааттардын өз ыктыяры менен жасалган нерселердин саны көбөйүп, жана мажбурлоонун бирөөнүн күчкө салып, же болбосо өкмөттүн, же болбосо мамлекеттин күчкө салып мажбурлаган нерселери асайып келатат. Бизде дагы кээ бир жерлерде ошол көрүнүштөр бар. Бирөөнүн күчүнө туруштук берип, бирок өз ыктыяры менен элдин жасалган нерселери пайдалуу, керектүү экенин эл таанып, ошону колдоп келатат. Аны менен бирге араб өлкөлөрүнөн жуккан маданият бар. Аны менен бирге Кытай экономикасынын жетишкендиктери бизге дагы керектүү болуп, бирок ал жактан башкача саясий стратегиянын дагы таасири тийип атат, тийиши мүмкүн. Орусия бүгүнкү күндө аябай өзгөрүлүп, көп мыйзамдарын өзгөртүп, азыр репрессивдик аппаратты көбүрөөк колдонуп, элдеринин өлкөсүнөн качуусунун саны бүгүнкү күндө рекорд болуп атат да. Баягы илгери көп агымдар болгон, анан акыркы рекорд 90-жылы Советтер Союзу ураганда аябай көп адам куюлуп качып чыгып кетти эле Орусиядан. Андан кийинки агымдар дагы болгон, бирок бүгүнкү күндө кайрадан ошол рекордтор болуп атат да. Көбүнчө Америкага, көбүнчө Түндүк Европага, ушундай өлкөлөргө кеткен сандары көптө. Өзгөчө бул билимдүүлөр кетип атат. Инженерлер, мугалимдер, программисттер, жаңы окууну бүткөн жаштар, инглиш билген, кичине маданияты өйдөрөөк. Ошентип биз ошол өлкөнүн мындай терс таасирлерине үйрөнбөй эле койсок болот эле да. Ар кандай агымдар бар. Эми бүгүнкү күндө анын баардыгы бир четинен алардын таасири бар, мындай карама каршы келген таасирлери бар. Эми биздин элибиз өзүнүн тандоосуна ээ болуш керек деген тилек бар. Ага ар бирөөбүздүн мындай танбастан баягы кулдугубуз бар деп эле баш ие бербей, кичине бир эркиндигибизге салымыбызды ар бир адам кошсо, биз улуттук мүмкүнчүлүктөрдөн айрылбай, жана эгемендүүлүгүбүздү жаңы жемиштерин көрө алат элек. Өзүбүз андан өзүбүздү чектеп салбасак. Так, ошондо эми инновация менен айкалыштыралы. Innovation биз келечекти окуй алуу, келечектин муктаждыктарын тааный билүү деп айтып атабыз да. Ошондо кыргызды келечек, кыргыз мамлекети дагы кыргыз концепти болуп,
мындай өнүгүп кетиш үчүнчү жалпы биз азыр бизди келечекте дагы эмнени көрө билсек жакшы, эмнелерге умтулсак жакшы? Кайсы муктаждыктар эң биринчи кыргыздар үчүн азыр маанилүү? Эң биринчи биз эмнени тааный билишибиз керек. Илгери адамдар жерди ээлеп жана жаныбарлар жерин чектегендей, адамдар дагы баягы окат кылган жерлерин, өзгөчө мерген кылган жерлерин чектеп, ээлеп, анан ошол чектерин көбөйтүп байычу экен, же болбосо ийгиликке жетишчү экен. Андан кийинки доордо агрокультур, баягы жер менен окат кылып, ошо жерден тапкан жемиш, жашылча жемиштер менен көбүрөөк окат кылып, ошондон байып, ошону менен атаандашчу экен. Андан кийин үчүнчү доор бул finance доору, каржы доору болду да. Кимде акча көп болсо, ким акчаны туура эсептеп, ким акчаны жакшы иштете алса, ошол ийгиликтүү, ошол бай болуп келген, жеринин көлөмүнө карабастан жана керек болсо, кечиресиз, үчүнчүсү индастриал. Баягы орусча производство, кыргызча өндүрүш деп сүйлөбөдүкпү? Ошол индустрия, завод, фабрикалар. Ошол уткан. Бирок төртүнчү доор анын баардыгы деле анча керексиз болуп, баягы файнанс утуп кеткен да. Кимде файнанс көп болсо, же болбосо ким файнанс менен көп иштесе, ошол жерди ээлебей туруп эле, жер жемиш чыгарбай эле, индустриалдын аркасынан куубай эле, бирок файнанстын күчү менен башкалардан ийгилиги өйдөрөөк болгон. Бүгүнкү доор анын баардыгы тең керекпи, керексизби, Сингапурга окшоп. Кээ бир эген жерде турушат, бирөө айтат эле тамашалап, уйлары жок. Эгерде бир уй бар болсо, ал баягы үйрөтүүчү экспонат уй деп. Окуучулар келип карап кетет аны, кармалап кетет. Уй деген ушундай экен деп. Бирок бүт региондо сүттөн чыгарылчу продукттардын эң биринчи экспортёру. Бүт сүттүн продукттарын баардыгына сатат экен, өздөрүндө уй жок. Кандайча? Жасалма сүттөн эмес, акыл менен ошолордун баардыгынын сүтүн бири-бирине саттырып, анан кийин андан ийгиликтүү продукттарды башкаларга дагы сатып, ошо акыл менен гана ошолордун баардыгын тең бири-бирине саттырып сатып атып, бирок анын баардыгын акыл менен жана илим менен, жана innovation менен, илимдин негизиндеги жаңы технологиялар, жаңы технологиянын негизинде жаңы сапаттарды пайда кылып, ошол жаңы сапаттардын innovation сапатын бири-биринен сатып алып, кайра сатып берип атып, ошол innovationдын ээси болгон Сингапур ийгиликтин ээси. Экспорттун дагы ээси, ийгиликтин дагы ээси, эң аягында эң чоң үлүш ошолорго түшөт. Кирешенин баардыгынын тең чоң үлүшү Сингапурга түшөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биринчиден бул билим экономикасы. Ким билим экономикасына өткөн болсо, бизде дале кээ бир кесиптерди окусаң, производство керек, болгондо да орусча сүйлөйт да, кыргыздар орусча производство керек деп сүйлөй берет да, завод фабрика керек деп. Кээ бирөө айыл чарбаны кайра айта берет. Дүйнөдө ийгиликтүүлөр бүгүн билим аркылуу ийгиликке жетишип, билим, илим жана innovation аркылуу билимдүү эл илимди туура пайдаланат экен дагы, innovation чыгара алат экен. Анан эң баалуу нерсе бирөөгө керек деп, бирөөнүн мукташтыгын аткарам деп сунуштасаң, бул innovation. Innovation'ын баары сатып алат экен. Ойлосоңуз теги ким болбосун, шаардыкпы, айылдыкпы, баары тең жаңы нерсени так каалайт экен. Түшүнүшүнө жана акча бюджетин жетишинче баары тең жаңы нерсени, жаңыланып турганын, жаңынын артынан жаңы нерсени талап кылат экен. Төрөлгөн бала улуттук Корей болобу, Американ болобу, кыргыз болобу, орус болобу, төрөлгөн бала жаңы нерсени издейт. Жаңы нерсеге колу, өңү, көзү жаңы нерсени ээрчип турат да, жаңы нерсени үйрөнгүсү келет. Төрөлгөн эле бала бүгүн керек болсо девайстарды кармап алып, жаңы нерселерди бат эле үйрөнүп кетип атат. Ошентип бул адамдын касиети, адамдын нукура
генетикалык умтулуусу жаңы нерсеге. Анан эски нерсени кучактап отуруп алып эле артка тарта бергенден пайда жок, анын баары утулуп атат. Ал элдер эски нерсени орундатып догмага күч салгандар, алардын баары утулууда бүгүн. Ким утуп атат, ким ийгиликтүү, ким узак өмүр жашап жана ден соолугун сактап жана кандайдыр бир ынтымакты сактап, сабырдуулукту орнотуп, эл арасындагы гармонияга жетишип жана башкаларга да алардын эмгеги таанылып аткандар, булар ошол жаңылыкка умтулуп, прогресске умтулуп, инновейшнга умтулуп, билимди бүт калкын билимдүү кылып, анын негизинде ал калкы ийгиликтүү нерселерди жарата алат экен дагы, ошонун аркасынан алар байып дагы ынтымактуу, ийгиликтүү жашап келатышат. Алар өздөрүн коргоп, эгемендүүлүгү чыңап жана элинин саны, сапаттуу адамдарынын, билимдүү адамдарынын саны көбөйүүдө. Могу азыр кыргыздын кейси менен салыштырганда биринчи бизге окшошураак тагдыры мына монголдорду карайм мен. Анан чыгыш Европаны карайм да. Анан бир учурда менде биз эми авторитардык доорлор эми артта калыптыр, эми бизде түзүк элекен либералдык экономикабыз мындан ары күчөйт окшойт деп эле бир учурда ошентип ишенип ойлоп калдым да. Анан бирок кийинчерээк менде бир кайра мындай коркунуч дейинби, бир мындай кабатыр боло баштадым кайрачы. Мисалы менде башында бир ой бар эле. Мындай ностальгия катары эски доор үчүн, мындай тамаша үчүн бир Жигулини издеп, сатып алып, анан мындай кээде минип туруш үчүн хобби катары алып койсомбу деп ойлоп жүрчүмүн. Анан себеби эмне үчүн антчымын? Себеби көрсө бүгүн Венгрияда, Монголдо баягы эски УАЗдардын клубтарын ачып, анан тамаша иретинде кээде минип, мындай ылайларга батып чыгып ойношот экен. Бирок монголдор бүгүн бүт Toyota минишет экен, Land Cruiser минишет экен, ошо Forerunner минишет. Анан бүт Жапандын машинеси минет, эң жакшы деп. Анан бүгүн минбей калыптыр, Ниваны чабандар деле минбей калыптыр. Баары эле Land Cruiser менен. Европада деле карасаңыз бүт чыгыш Европа. Ошо инновациянын негизинде бүт жакшы жашап калып, бирок мындай тамаша иретинде кээде Жигулилердин клубун ачышат экен. Биз бажы биримдигине киргенден кийин могу Жапандан келген машине, мындай инновацияларга биз өзүбүздү жаптык дагы. Анан кийин карасак мурдагыдай болуп Жигулилердин кайра бизге агып келип аткан агымын карайм да. Мисалы машине саткан сайттарды карасаңыз, 4 жыл мурун Жигулилердин саны менен бүгүнкү күндүн санын салыштырып көрсөңүз, бир 60% өстү да. Анан кийин менде ушу чындап эле мындай кыжаалат болуп баштадым да. Биз дүйнө жүзү инновация деп керек болсо Кытайдын экономикасында азыр айыл чарбанын үлүшү акыркы съездинде 12% түзүп калыптыр. GDP'си $10.000 жетип калды. Орусиядан ашып кетти. Булар деле ушу инновацияга басым кылып атканын айтып атам да. Анан биздин өзгөчө мына биз үчүн өзгөчө чочулуп атканым. Ошого бизди эмне күтөт экен? Бизди баары бир жакшылык күтөт. Азырынча эмес. Жанагы айтылгандай, эгерде кайталасак, 10 жылдын ичинде андан ары биз баары бир кезекте турган өлкөбүз. Биринчи кезекте Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 50-жылдары капиталисттик демократиялык өлкөлөрдүн санына кирген, парламентаризмди кура баштаган өлкөлөрдүн санына мурдакы жакыр эле жашаган же болбосо диктаторлук, империялык мүнөздөгү болгон мамлекеттер Жапон баш болуп, Жапон, Тайвань, Түштүк Корея, Макао, Гонконг, Сингапур ушулар өтө баштады. Демократиялык өлкөлөрдүн агымына кире башташты дагы. Бүгүнкү күндөгү таанылган ийгиликтердин баардыгы ошол себептен. Бүгүнкү күндөгү ийгиликтери ал натыйжа. Себеби ошол 50-жылдары булар демократиялык жолго өтүшкөн, парламентаризм курушкан. Андан кийин экинчи чоң кезек бул 90-жылы социалисттик лагерь урагандан кийин чыгыш Европа ошол демократиялык өлкөлөрдүн клубуна өттү дагы. Парламентаризм кура башташты. Балтика өлкөлөрү Эстония, Литва, Латвия, ушулар Монголия, ушулар баардыгы тең демократиялык өлкөлөрдүн нугуна өтүп, конституцияны, парламенттик конституцияны кылып, эми бүгүнкү күндө булардын ийгилики да таанылып, кадимкидей өнүгүп өсүп келатканы көзгө урунуп калды.
Андан кийинки кезек Джорджия, Грузия, орусча Грузия, инглисче Джорджия деп аталган өлкө биздин эле катарда турган, бирок 2004-жылы Саакашвилинин аракети менен алар демократиялык өлкөлөрдүн чөйрөсүнө кирип кетишти. Бүгүнкү күндө эң чоң артыкчылыгы буларда мамлекет жаранга кызматын европалык өлкөлөрдөгүдөй аткарып калды да. Жаранга каршы эмес, жаранга бурулуп аткарып калды. Ошондуктан ал жерде азыр коопсуздук эң биринчи Европа өлкөлөрүнүн арасында биринчиликти талашкандардын арасында Чехия, Джорджия, Грузия, ушул өлкөлөр жана Норвей, ушул өлкөлөр биринчиликти талашып калышты. Коопсуздук адамга көчө айлана чөйрөдөгү коопсуздук боюнча, укуктары корголуу шарт боюнча. Анткени уурлук жок, зомбулук жок, криминал жок көчөдөчү. Ошентип булар өтүп кетти да, эмки кезекте азыр айланчыктап турган өлкөлөр бул Молдова, Армения, бирок Армения кечеки эле күнү бүгүн шайлоо болуп атат болуш керек. Бүгүн прайм министр шайланат болуш керек. Шайландыбы? Жана Пашинян шайланды. Биз Арменияны куттуктап койсок болот. Анткени бул прецедент, бул тарыхта акыркы жылдардагы тарыхта болбогон нерсе. Мамлекет өзүнүн күчүн узурпация кылууга аракет кылды дагы, бирок билимдүү элдин пикирин, көчөгө чыккан миңдеген билимдүү жаштардын пикирин четке кагалбай, алардын пикирине мамлекет макул болду. Ошол жаштардын, жаңы муундун, жарандык жаңы аң сезимдин пикири, талабы бүгүн мамлекетти жетектеп калды. Бул аябай чоң прецедент, биз үчүн аябай чоң үлгү. Бизден астыга кетип калышты бул жерден. Эми мындан ары да көрө туралы, бирок азыр бул кадамы бизден астыда. Эми биз бир катардабыз. Бизден алдыраак экен. Демократия боюнча Freedom House'та бизден 1-2 кадам алдыда турат дейт. Ошентип биз бирок бир катарда деп койсок болот, кичине арттараак, бирок бир кадамдабыз. Эми мындан ары эмне болор экен? Бир кезде 90-жылдардын Советтер Союзу урапкаларынын астында бүт республикаларда референдум өткөн. СССРде каласыңарбы, калбайсыңарбы деп. Ошол кезде Балтика өлкөлөрү каршы болуптур. Кыргыз Республикасына, Киргизская СССРге окшогондор калабыз деп добуш бериптир. Ошентип эле Балтика чыгып кетти дагы, мына бүгүн ийгилигине жакшы кереге түзүп алды. Кереге түзүп алды да, ууктарын тигип, азыр жакшынакай боз үй тигип окат кылып атышат. Биз болсо ошол кезде СССРде калабыз деген бойдой, азыр айланчыктап босогонун же тиягына өтпөй, же биягына өтпөй, же кирбей, же чыкпай, кыргызча сөз бар эмес, босогондо турба, бери кир, же ары чык деп. Биз же бери кирбей, же ары чыкпай, айланчыктап азыр босогондо турган кезибиз. Биз ошо СССРден чыкпайбыз дегендей эле, ошонусу менен дале бизди шылдыңдап атпайбы? Жириновский шылдыңдабады беле. Кыргыздардын 95% Орусияга кошулгусу келет депчи. Кайдан тапканын билбейм, бирок айткан шылдыңда кандайдыр бир себеп бар да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн багытыбызды таанымайынча, дүйнөлүк ийгиликтердин себебин түшүнө билмейинче, биз ошентип эле акырды көздөй эле бурула беребиз да, баягы эркиндигибизди каалабай эле, акырдан жем жегибиз келип эле, акырдан бирөөнүн колунан бөлүштүрүп берген тиги акырга байланып, акырдан жем жегибиз келип эле, айланчыктап бурула беребиз. Өз эркиндигибизди, өз мүмкүнчүлүгүбүздү толук түшүнө албайчы. Ошондуктан бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдө биз дүйнөнү тааный билебизби? Ийгиликтин себебин, натыйжасын эмес, себебин. Натыйжасын мына баарыбыз таанып, Toyota минип калыптырбыз. iPhone, Samsung'дар чүнтүктө кармап жүрөбүз. Бирок бул натыйжа. Себеби ушуну пайда кылган элдердин ийгилиги жана мүмкүнчүлүгү ал себеп. Ошону тааный билгенге дале биздин эгемендүүлүгүбүз, акыл эсибиздин эгемендүүлүгү жетишсиз болуп атат. Мына ошол себепти түшүнө билгенде, анда калк эл тандоосуна ээ болот. Негизи мен деле оптимистмин, негизи баары убакыттын иши деп ойлойм, авторитаризмдерчи, өзгөчө биздин чоңураак кошуналарчы. Аларда деле бирок алыскы перспективада келет. Эми алыска перспектива дегенде бирок дагы эле бир суроо бар.
эми биз өтүп кеткенден кийинби депчи, бирок жакыныраак учурда эле көрсөк жакшы эмес беле деп негизи. Ага ар бирөөбүз кичине бир баатырлык кылышыбыз керек го. Кичинекей баатырлыктардан сөзсүз түрдө эле курман болбой баатырлыкка, бирок кичинекей баатырлыгыбыз талап кылынат окшойт. Анткени көпчүлүк эл мындайда баягы кулдугу бар немедей көбүрөөк ушу айланчыктап качып, менин ишим эмес дегендей эптеп жан бакканга сүрүлгөн элдей көрүнөбүз да. Эмнеден болуп калган? Колониалдык синдром. Баягы төрөлгөнүбүздөн бизге колониалдык аң сезимди сиңирилип калгандай, биз баягы кыргыз эмес, жаңы совет адамы болуп өстүрүлүшүбүз керек эле. Бүгүнкү муун, бүгүнкү жашап жүргөн муундун баардыгы бул совет доорундагы стерилизациядан өткөн муундар да. Булардын баарынын тең кандайдыр бир прививкасы бар. Улуттук аң сезимден, улуттук эгемендүүлүктөн баш тартып калган, анан кийин чочулашат дагы, анан баягы жерин элин коргогондор басмачы деп аталып, душман көрсөтүлүп, анан кийин баягы багынып бергендерге эстелик курулуп, кино тартылып, анан ошолор даңазаланып атпайбы? Ушинтип биз кулдугу бар деп, кулдугубуз бар деп, ошо моюн бере берүү идеологияны дале бири бирибизге таратып атабыз. Бүгүн мисал, бүгүн 1 май, анан таң аткандан уктатпай улам бир нерселер келип атат WhatsApp мессенджерлерденчи. Анын баардыгы тең Кыргыздын тандоосу эмес. Бул Совет доорунун символикасы, же Орусиянын символикасы. Эми Кыргыз Республикасы менен Орус Федерациясы бул эки башка мамлекет да. Биз эгерде даңазаласак өзүбүздүн мамлекетибиздин символикасын даңазалашыбыз керек. Башка мамлекеттин символикасын эмес. Өзгөчө өлүп кеткен, урап калган мамлекеттин, утулуп калган мамлекеттин символикасын эмес. Бүгүн карасаң, кыргыздар бири-бирине бөлүштүрүп атышат. Кыргызмын дегендер, кыргызча сүйлөгөндөр бири-бирине тиги СССРдин символикасын куттуктап бири-бирине улам жиберип атышат. Бул эмнени билгизет? Макурчулукту билгизет. Аң сезимибиз тазаланбай, баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, ашказан мээден акылдуу деп. Ашказан керексиз тамакты кузуп таштайт. Мээ болсо баарын тең эле сиңире берет экен депчи. Ошентип бүгүнкү кыргыз элим ушу маңкуртчулугу ушундан эле билинип калып атат. Баардыгын эле айырмалабай эле теги мусор, керексиз, пайдасыз, зыян, коркунуч жараткан нерселерди бири-бирине куттуктап таратып атышат. Айла жок. Эмилова бизге берилген убакыт азайып баратат. 1,5 убакыт калды. Бирок акыркы суроону бергенге жетишип калайын. Сизден бир уккан сөзүм ушу. Мен 42 жашта тизгинди кой бердим деген сөзүңүз бар. Ага чейин тажрыйба топтодум дейсиз. Ушуга кыска токтолуп кетиңизчи ушу сөзүңүзгө. Муну деле мен үйрөндүм окшойт. Сөзсүз түрдө өзүмдүн тапкан нерсем эмес, бул ооба түшүнгөн нерсем, бирок үйрөнгөн нерсем. Өз убагында бир кеңеш алгам окшойт, анан башкаларды байкап туруп үйрөндүм окшойт. Биздин жашоо мөөнөтүбүз чектелүү. Кайсы бир маалда биз эмчектен баш тартат экенбиз, андан кийин басканды үйрөнөт экенбиз, андан кийин окуу билимге толот экенбиз, андан кийин тажрыйбага толгонго аракет кылат экенбиз. Анан бир мезгилде булчуңубуз толуп, аң сезимибиз келип, муундардын кезеги бизге келип, биз бир нерсе жасап калганга, биз бир нерсе жаратып калганга шартыбыз болот экен да. Ошол мезгилде ошол ушул 40-тын тегереги болот. Тискинди кой берип туруп, аябай көп эмгекти, убакытты жумшап, күчтү жумшап, адам өзүн аябай эле аябоосун тыштап коюп туруп эле жаратып калганга аракет кылыш керек. Өзү үчүн, өз үй бүлөсү үчүн, анан кийин айлана чөйрөсү, керек болсо бүт адамзатка, өлкөсү менен гана чектелбей, бүт адамзатка керектүү нерселерге кошулуп, аракетин ошол жерге салым кылып, бир жаратуу нерселерге жумшаш керек өзүн. Эмилова, чоң алкыш. Абдан биз акыркы мына 15 секунд калды, ошого чейин максималдуу сүйлөштүк. Чоң алкыш атайын келип бергениңизге. Сиздерге да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин улустар жана турмуш көрсөтүүбүз аягына чыгып отурат. Бүгүн биз сиздер менен Кыргыз концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмүталы мырза менен инновация жөнүндө, акыркы трендтер жөнүндө талкуу кылдык. Эмесе сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө мен жакшы отуруңуздар деп айтам. Жакшы отуруңуздар.